Роман Николаевич сегодня вот на директор вам. Меню? Но это не точно, подожди. Ну, скорее всего, ошибнули. И мне вас надо сейчас сені чыгат да, кабинетке киргенден кийин мындай кичине өтөсүдө кубанасы деп коюп демексем болуп чыга берет. Деп, Өтө көп кубанып албай, А, кичине кайгырып. өтө деле кайгырып албай кичине. Но кичине кайгырып койсоң, все таки шығып кетип атпайбы, Азыр эмне дейм? Кирген. Азыр киресиң да чечкин болсуң, чечкин келип туруп көрсөтсөң. Саламатсыздарбы? Мусалпы? Вот у двери стоял, не заходил. Как дела? Что не заходил? Корпо, я тебя не съем, Кучугун. Садись. Спасибо. Я сейчас тебя куда там? Куда? Чё? Не надо никуда куда дать. Рома, никуда там, а Куван там. Вот есть же у нас Куван где, Куван там, Куван там. Значит, обрадую. Точно. Кубантан. Ага. Замер. Значит, я тебе сейчас Кувантан. Алия Руслановна уходит баллотироваться. Это не Кувантан. Хотя почему Кувантан? Она же идет баллотироваться, может стать депутатом. Значит, у меня два Кувантана. Первый Кувантан. Она идет на выборы. Второй Кувантан. Я тебя назначаю ИО генеральным директором моего канала. А, түшүндүң бе? Ооба, сөздүн маанисин го түшүнүп атам, бирок жана кубантамыңарды түшүнбөй атам. Ого! Куантанамо. Звучит как Куантанамо. Мен сени Куантанамо. Ого, а страшно становится. Ушунун тамашаларын эч түшүнө бербейм. Негизи башында билгем, мен ген директор кылып шайлаганчы. Аны болсо тиги директордун секретаршасы Роза мага айткан. Баса Роза менин аябай эң жакын досум. Ал мага анча мынча ушактардан айтып турат, свежий ушактардан. Негизи кайсы бир компания болсун, ошол жерде секретарша менен жакшы мамиледе болуш керек. Замир замдиректор болгондо эле дароо мага подход кылып баштаган. Ну, анткени мен шефтин жанындамын да постоянно. Так что со мной дружить это полезно. Ну, анын үстүндө мен өзүм деле чачканмын го. Көбү мени айтышат, Мерлин Монрого окшошсуң деп. Жок, Мерлин Монро эмес. Таттеби Турсунбаева. Слушай, Замир, а как твое имя на русский переводится? По-моему, Советтер Союзунун учурунда коюлуп калган да. Замир, тынчтык үчүн, Замир. Прикольно. Да, это же имя. Тост. Да это не тост, это пожелание. Ну, с глубоким смыслом. За мир это вот как бы пожелание. Пусть будет мир. Вот каждый, наверное, родитель, когда свой ребенок рождается, он дает имя со смыслом, с глубоким смыслом, с напутствием, с пожеланием. Так и вот за мир. А есть имя стать богатым? Да, конечно, есть. Ну, к примеру, Байбол. Имя сильным. Есть Бекбол, Бекболот. Ну, а стать президентом? Есть Билл Клинтон Бек. Да, точно, один был. Билл Клинтон Бек. Может быть. Прикольно. А мне понравился прикол с крымскими именами. Это опыт нужно взять на международное вооружение. Вот, например, ураганы. Имеют какие-то американские имена. Ураган Катрин. Бесполезное имя. Ни о чем. А так назвали бы Токтосун. И он остановился. Или, если в город идет сильный ураган, назвали бы его этот ураган Бурун.
и он развернулся бы в другую сторону. Все, город спасен. Нужно предложить это вон. Роман Николаевич абдан акылдуу киши, бизнесмен, телеканалдын ээси. Бишкекте бир топ ишканалары бар. Бирок ой жүгүртүүсү илдикинен башка чаракпы, аны адамдар көп түшүнө бербейт. Эң негизгиси иштин токо тээр жерин абдан жакшы билет. Короче, Алия Руслановна идет на выборы. И это хорошо. У меня будет знакомый депутат. И она очень хороший руководитель и журналист. И очень хорошо знает народ. И она будет очень хорошим депутатом. А вот, значит, Замира я не уверен. Да и не против. Ладно, значит, Замир, так. Алия Руслановна предложила твою кандидатуру на место исполняющего его директора. Я, конечно, до конца не уверен, но и не против. С завтрашнего дня ты будешь временно исполняющим на 3 месяца. Исполняющий директор? Да, исполняющий обязанности. Да, кстати, как это будет на кыргызском? Облом. Как говоришь? Милдетин аткаруучу. А генеральный директор как будет? Так и будет генеральный директор. Да нет, хорош. Ну, есть же нормальный кыргызский перевод. Есть, но башкы мүдүр. Бирок бул вариант эл арасында жакшы тарай элек да, жөн эле генералдык директор деп эле айтып жүрөт. Башкы мүдүр, да? Да. Значит, ты будешь милдеттин аткаруучу башкы мүдүр. Нет, там немножко наоборот. Слово переставьте. Ее генеральный директор деп эле коюңузчу, а то башкы мүдүр звучит плохо очень, как бүдүр. Что значит бүдүр? Бүдүр это маленький горка на лицо. Да нет, прыщик. Бүдүр значит прыщик. Ну вот и замечательно. Через 3 месяца будет ясно. Или ты башкы мүдүр, или башкы бүдүр. Башкы бүтүр. Башкы бүтүр. Өзүң да тантыксың да, эми шефтердин көзүнө тантыбай эле, спасибо деп чыгып кетпейсиң. Мен айткан жокмун бүдүр деп. Анын жанагы тен деген немени чыгарган тамашасы да. Билесиңби, мүдүр звучит как дүмүр. Мен сени экинчи башкы дүмүр деп айттым. Кептин баары анда эмес. Мени кабатырлантып аткан жанагы милдетин аткаруучу деген жери болуп атпайбы? Ошондо мен 3 айдан кийин менин ордума башка бирөө алып келип отургузуп коебу. Ой, Кудайым ай, Замир, не переживай. 3 айда сенден башка жакшыраак вариант чыгып калса деп атат. Ну вдруг да? Ну если чыкпай калса өзүң эле кала бересиң, анча эмне эле атасың. Чыгып калсачы, Розочка. Алия Руслановна деле сени 5 жыл мурун временно эле зам кылган билесиңби? Ну вот, эми ошондон 5 жылдан бери чыкпаган 3 айда чыгып калат экен да. Сени көрсөм эле күлкүм келет. Ладно. Сен эми дүмүр болуп кала бер. Дамирежен отчеттору эмне болуптур? Сүлдүрүп жетишпей жүрөт. И жаштар, эмне ушак кеп? Не, Роза көз отурсак эле ушакташкан болуп калмак белек. Анан эмне, алдыгы балмузак менен кызматтык кат жазып атасыңар. Абаса, бул Розанын өлбөс балмуздагы? Кандай өлбөс? Дайыма эле минтип бир аз көңүлү чөксө, өлөр алдында деп бир чака балмуздак заказ кылат. Анысы дайыма өлүмдөн сактап калат, андайда фигурасын унутуп коет. Зато мен фигурам татынакай. А мага сенин фигураң жакпайт. Ме, балмуздагың алдына коюп ал. Анан шефке берип коесуң. Биринчи алкаш көпсүн тийип алсынчы ошо. Роза, мүмкүн Дамирежени директор кылып койсочу? Бөрү Басарованы? Бөрү Басарова жакында базарга барып памперс сатат. Мен серьезно эле айтып атам. Мүмкүн Дамирежени алсачы? Ой, кылбайт, коркпочу. Ни за что мен аны директор кылдырбайм.
Эми аны сен чечмек белең. Замир, алтыным. Мен биринчиден бул жерде не последний человек. Ушуга чейин Бөрү Басарова директор болгон жокпу, и дальше болбойт. Ну и вообще, если директордукка ошол Бөрү Басарованы кылса, сразу эле ошону коймок. Его гендиректор кылгачы. Анан эмне дебейсиз? Бөрү Басаровачы башынан эле номер 1 кандидат болуп келген компаниягачы. Ну там Алия Руслановадан кийин. Анан анын күйөөсү бар мэрияда иштейт. Ну там такой старший специалист да, шишка да. Анан кичине эле тиги Бөрү Басарова байкуш көбүрөөк акча тапса, аны сабап тепкилеп салат экен. Ошон үчүн күйөөсү аны гендиректор кылдырбайт. Ну аны тиги Замирге айтып зачем да? Пускай он думает, что я здесь авторитет. Так что Бөрү Басарова гендиректор болбойт. Замир. Жаңы вариант чыкты окшойт. Йок, жаңы вариант чыгыптыр, карасаң. Эмне экен бул? Резюме. Кыял Чоро тегиндейт, МГУ имени Ломоносова, Москва. Практиканы ойыртан өтүптүр, оонда иштептир, ищу работу в городе Токмок дейт. Ой, МГУ дейби? Токмокто эмне бар экен дейм да, буга туурабы? Ал кайсы оонда иштептир? ООН эмес, ООН, Бириккен Улуттар уюмунда иштептир. Эми жүрө бербейби ошо МГУсунда эле, туурабы? Ошону айтпайсыңбы? Айрып салчы муну. Мону айрып салайынбы? Замир, сен ноктосу жок, торпак болбочу. Мону кантип айрып салам? Мага ишенип берген документти. Роза, эмне кылып отурасың сен ушуну карабай? В смысле карабай эмне кылып жүрөсүң? Ты такой странный, мен алып келип бербегин, ана сага ким алып келип берди мону? Замир, эсиңе келчи, честно. Вообще я думаю, Замир, раз ты такой неблагодарный, мен сен менен иштешпейм дальше, мен вообще не буду тебя поддерживать. Мен лучше жана кыял менен иштешем. Да? Роза, Розочка, эми тамашайм. Всё, мен сен иштешпейм, болду, сүйлөө вообще. Роза. Кыял Чоро деген кайдан чыга калды бул неме билбейм. Азыр главное мен авторитетимди сактап калышым керек да бул жерденчи. Замир жана башкалар бүт бар ойлошупту меничи тиги Алия Руслановна, Роман Николаевич менен жакын депчи. Мен да алып эле ошентип көрүнө берем да элдергечи. Ну антпесе мен обычный секретарша болуп калгандыктан правильно ксрекс кылып или там кофе принесла да. А мен антпешим керек. Мен азыр өз авторитетимди сактап калышым керек. Giре bергиле. Розочка, сага бир суроо берсем болобу? Эшикти эмне такылдаттың? Эме менен кабылдым. Колумда ошого да. Рахмат. Эми бир кагаздар резюме бар экен. Ошону көрөсүз азыр. Шашпай көрөм, Розочка. Рахмат. Сен бошсуң. Жок, азыр эле көрүп берсеңиз, сизге керектүү кадр бар экен деп эле ичинде. Керектүү кадр. Кана көрөйүнчү. Так. МГУну бүтүп келген турбайбы, Эми эмне, Токмокко келип иштейт экен? Билбейм, ошондой деп кой. Токто. Сурайынчы. Телефонду ала алчы, мен чала карайын. Силер сурашыңар мүмкүн. Замирге жан тартсам, резюмени шефке алып кирбей эле койбойбу? Жоготуп алгыч болуп койбойбу деп ойлоп атасыңар, А мен айта албайм. Мен өз ишимди аябай так билем. Секретаршанын иши кандай? Секретаршанын иши документтерди жоготпой шефине жардам берүү. Туурабы? Элестетсең, сиздин секретаршаңыз документтерди жоготуп атса, демек ал абдан начар секретарша. А мен өз ишимди дагы бир жолу айтам, так билем. Менде бир да кагаз жок болбойт. Уф, те көп акыл сөздөрдү сүйлөп салбай. Азыр эле келе бер. Эми созуу эмне? Бүгүн коллектив менен таанышасың. Эртең иштеп баштайсың. Болуп турганда. Көрүшкөнчө. Жакшы болбоду. Качандан бери ушундай кадрды издеп жүрдүм элем. Жаңа ушул кыял келет, мен сразу директор болот. Ким айтты?
Мен жүрмін сразу. Жоқ эми келсин иштесин, коллектив менен таанышсын, көрсүн биздин иштегендерди. Анан көрө жатарбыз. Туура. Анан эже дагы бир суроо десем болобу? Эми сиздер кетип атасыз го? Анан тиги Замирди сразу ИО гендиректор кылып атпайсыңарбы? Ошону сразу эмнеге сразу ген директор кылбайсыңар деп сурайын дегенде. Просто видите, азыр коллективдин ичинде ар кандай сөздөр, ушаттар болуп атат. Волнуются люди, менден сурап атышты. Только бирөө басарга ушу кайгы муңун айтпайт болуш керек, Анын кайгы муңун мага башка бирөөлөр айтып турушат. Айтпайт. Эми сурап калыптырсың, Розочка. Хорошо. Эми Замирдин бүгүнкү күнү ИО болуп отуруп атканын себебин айтайынбы? Мына Кудайым буйрса мен депутаттыкка азыр коюп атпаймынбы? Өтпөй калсам, андай өзүмдүн ордума келип отурам. А өтүп кете турган болсом, балким Замир келип отурат, балким башкасы отурат. Аны бир гана Роман Николаевич гана чечет. Анан силер мындан интрига кылбай эле коюңуңар, Розочка. Андан көрөк азыр барып коллективге ошону түшүндүрүп айткының. Биякта эч бир мындай чатак деле жок, интрига деле жок. Не волнуйтесь, работайте деп. Работайте деп кое берле, бар ишиңди кыла бер, сөзүн. Болдубу? Айтып коет го. Желмогуздун кичинесинен көр деп. Мына менин Розочкам ошо желмогуздун бири. Бирок тактыкты ушундай сактайт. Иштегендердин баары андан коркушат. Бизге ушундай адам абдан керек. Эми мына өзүн секретарша, бирок жүргөн турганы аппараттын жетекчисинде жүрөт. Бизге ушундай кадрлар керек. Эми мен бул жерден кетип калсам, Замирди башкарып алат ошо Роза. Эң башкысы кыял деген эме азыр директор болбойт экен. Азырынча ИО ген директор жана Замир деген кемчөнтөй. Азыр барып мен аны сүйүнчүлөп коеюн да, мен кылган иш болупчу. Ошол бул биринчиден. Экинчиден 3 айдан кийин ким бизге директор болуп келет, я примерно знаю. Алар деген Алия Руслановна биринчи кандидат, экинчи кандидат жанагы Замир, үчүнчүсү Кыял деген мырза. Ну если Кыял өзүн с хорошей стороны көрсөтсө да. Ошол так тиги экөө менен жакшы мамилени сактап калышым керек. Тиги Кыялды дагы өз карамагыма алышым керек. Ну эми ал мендей кыз үчүн Розочка, бул сага. Мен ушинтип алдап коеюн деп атасың ба? Бирдеме болсо эле мага атылып келсиң сен. Между прочим, мен сени көтөрүп атам, уктуңбу? Тияка алып келип аткан мен. Розочка, кечип койчу, менден кетти. Болду, эми айтчы, эмне кылайын, айтчы. Розочка, кечип койчу. Укчу. ИО ген директор болгондо мен зарплатамды көтөрөсүң, мага повышение бересиң, уктуңбу? Розочка, эми мен ИО болгондо эмес, жана ген директор болгондо эле көтөрөйүнчү. Элдер кичине нит ойлоп калабы. Ой, тим эле кой. Сенсили көтөрүлүп алам мен. Просто мен сени сынап атам. Короче, Роман Николаевичке серьезный адам керек экен, ген директор болгонго. Ошол азыр сенин кандидатураңды караштырып атышат. А бүгүн, кстати, жана Кыялбек деген эме келет. Анан кимди шайлашат экен аны? Ой, коркпочу, Айлана, ИО ген директорлукту сага койдук биз азырынча. Менин суранычым менен. Розочка, баары бир алып койчу, бул сага. Кереги жок. Сен мага Сарыкамышка путевка алып бересиң. Уктуңбу? Каяка? Сарыкамышка Замир путевка алып бересиң мага. Сарыкамышка качан акча төлөп берген? Макулму? Эми ИО ген директор деле жакшы кызмат. Эми алдыда да 3 ай убакыт бар да, өзүмдү көрсөткөнгө убакыт жетет. Розач, мына күйгүзөт биз чечтик деп. Эми ал болгону шефтердин шокасы да. Бирок шайтандын чоңганы эмес, кичинекейинен корктойт. Ошондуктан Роза менен мамилени жакшы кылып, аны кармап кое бериш керек. Анткени ал жолдо калтырбайт. Саламатсызбы? Алия Руслановна өзүндө? Өзүндө, бирок азыр киргенге болбойт. Бош эмеспи? Бош эле болсо керек, бирок секретарша келсинчи. Сиз катчысы эмессизби? Мен сизди катчысы го деп атпаймынбы?
Менми? Катчыбы? Жок, эркек киши секретарша болот. Бул жерде эркекпи, аялбы, бул жумушту аткарууда алардын айырмасы жок. Эми мына гүлдү көрүп атасызбы? Шоколад. Демек бул жерде кыз киши иштейт да, ошону түшүндүм. Не обязательно. Гүл, шоколад ал эркектерге деле жагышы мүмкүн. Мисалы үчүн мага экөө тең жакпайт. Бул деген менин оюмча гендердик теңсиздик болуп калат. Жанагы кыз келип калбады. Гендер, бендер жөнүндө сүйлөгөн жанагы феминист неме окшойт. Бирок болбогондой нерселерге спорт өтө берет экен да. Эми жеңейин эле деп аттым, бирок кичине билим жетпей атты да. Бирок нече эмкиде фактылардан чогултуп келип спорлошкондон жеңип салдым. Мен 15 мүнөткө чыгып кетсем, жана Замир деген эме бир феминистка менен спорт этип атты да. Эми келсем экөө ушундай бир ажылдашып атат. Ал эми башка түшсө байтал жорго дегенчи, буга кандай карайсыз? Чоңдос мындай да. Роза түшүндүрчү. Эмне базар болуп атасың? Балдар, кыздар, эмне ызы-чуу биякта? Эмне спорлошсоңор, пожалуйста, эшикке чыккыла. Же биякка түз эфирге кирип спорлошкула. Но биякта темирде тартип болуш керек. Мен Алия Руслановага келген болчумун. Алия Руслановна сени бүгүн кабыл ала албайт. Ал деген кыял деген мырзаны күтүп атат. Ооба. Эң жакшы экен. Дал ошол кыял чоротегин деген мырза мен болом. Анда кире берсем болот экен да, көпкө күттүрбөй. Кыз киши. Эркек киши керек деп күтөт го. Айтпа мен деле. Мындай деле плюс жактары бар. Муну мен өзүмө секретарша кылып алам дагы. Сени эртеңки буйругумдан баштап өзүмө зам директор кылып алам. Мо эмки күндү бүтүп келген кызды секретарша кылам деп Замирден эмне жок да, эмне жок. Менин оюмча шефтер муну кыялдычы зам директор кылышат да бүгүнчү. Анан ошондо Замир экөөнүн ортосунда прямой конкуренция болот да. А тиги кызды көрдүңөрбү, ал Замирди эки бүктөп бир жутуп койчу кыз. Ошон үчүн мен поддержка кылбасам Замирге, Замир просто пропадет. Жаман кайтырбеким. Зам директорлукты Розага обещать этип койгом. Неге дебейсиңер? Мен кеткенден кийин менин ордум бошойт да. Ал эми жана кыял деген болсо, шефтер менин ордума сөзсүз зам директор кылып коет болуш керек. Анан болсо, Роза аны жөнүнө тытып жеп коет. Демек жакында женские разборки. Только в мою пользу. В мою пользу. Алия Руслановна, мы вам желаем большой кекелик. Какой кекелик? Роман, не кекелик, а игелик. А я что сказал? Вы сказали кекелик. Это значит по-русски куропатка. Но я же вам не куропатка. Ну, все правильно. Большой кекелик – это хороший игелик. Ну хорошо, ну спасибо вам и за кекелик, и за игелик. Спасибо. Рахмат. Эми кетердин алдында расмий түрүндө баарын сиздерге тааныштырып кетейин деп атам. Мына бүгүн анча мынча нелер болуп атат. Менин ордума милдетти аткарып, мына биздин өзүбүздүн коллегабыз, жакшы билесиздер, Юлдашев Замир келип атат. Дамиранын ордуна Айнурочка келип атат. Айнурочка сизге дагы келет. Анан эң негизгиси мына Замир мырзанын ордуна буюрса мына ушу Москвадан атайын МГУну бүтүрүп, андан кийин ОРТда да иштеп, ООНдо да иштеп жүргөн жакшынакай таланттуу красавица кызыбыз келип, мына өзүнүн талантын ушу биздин телекомпанияда жакшынакай эмгегин сиңирет деп ойлойм. Жакшы иштейсиз, ийгилик кааламакчымын. Кыял чоротегин кыз. Сизге дагы ийгилик. Мына эми баардыгыңыздарды тааныштырдым, баардыгыңыздарга ийгилик кааламакчымын. Сиздерге дагы ийгилик жана кекелик. Рахмат, Роман Николаевич, рахмат, Алия Руслановна, жана жалпы жамаат. Сиздер менен бирге чогуу ушул жерде мына биздин катарга жаңы кошулган
кыял чора тегинге кош келтирсиң деп жамааттын атынан жана жетекчиликтин атынан ушул белекти тапшырууга уруксат этиңиздер. Скромный подарочек. Сизге. Рахмат. Мелис, анда биз ишти баштай берели. Рахмат. Мен эсечем. Шоколадым гүлүм да кетип калды го тиги. Сен зам директорлук ордуң да кетти. Кызыктын баары эми башталат. Фас.